Айланайын, bu Kırgız eli başынан ata-eneni, bir tuğandı, bala bakıraсын sıylap, urmattap kelgen elbiz. Uşu biz özümüzdün ata-enelerimiz turmattap sıylap jönöttük. Andan keyinki ağalarыбыз turmattap sıylap jönöttük. Anan emi mına o yerde bala bakıra, ынтымакка gelip, bir tuğançılıkka gelip turup atabыз. Бұл Kırgız elinde bir tuğan, ынтымак деген eң жогорку турган нерсе. Ошону көтөрүп, анан дагы bir нерсе айткым келет да. Ушу bu Kırgız eli ene атасын баккан ел. Ушу энени, атаны баккан балага батырлыкты бериш керек деп мен өзүм ойлойм. Анан мына эки салт санадан болсо жакшы нерселерди айтылып атат азыр. Жакшы нерселер элге жугуп атат. Ушунун баарын таратып, ушунун баарын элге тарата турган силерсиңер Айланайын. Ошону колдой турган, ошону колдоп алгыла, салт сананы колдоп алгыла. Кыргыз элинде улуттук салттын баалуулугу абдан жогору бааланып келген мурдатан эле. Бүгүнкү күндө ошо улуттук салттын эл арасында кичине азайып баратканы, анан бүгүнкү күндөгү президентибиздин чыгарган ушул проблемада чыгарган указы жалпы элибизде өтө маанилүү болуп аткан учуру болуп атат. Кыргыз эли өзүнүн тили менен, өзүнүн наркы менен, өзүнүн маданияты менен эл болуп, журт болуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келгенбиз. Ошо эли журтубуздун наркын, населин, салтын, баалуулуктарын мындан ары дагы улантып алып жүрүп, кыргыз деген улуулукту сактап калып, кыргыз деген арктуулукту баалап калсак, бул абдан жакшы көрүнүш боло берет. Мындан ары дагы кыргыздын кыргыздыгы түбөлүктүү кала берсе, бүгүнкү күндө ошо президентибиздин чыгарган указын мындан ары да байытып, нарктуулугун, барктуулугун элибизге сиңирип, андан ары уланта берсе, бул абдан жакшы көрүнүш болот. Бүгүнкү мезгилде кыргыз эли, кыргыз улуту абдан чоң бир өзгөрүш моменттерде турат. Биз улут экенибизди эми сезип, улут болгондон кийин өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү түшүнгүбүз келип, изденип жаткан мезгил. Ошол эле мезгилде кээ бир салт саналарыбыз ашапке чаап кетеби, кандайдыр бир мындай деформацияланып кетип атат. Баягы биздин ата бабаларыбыздан калган улуттук салтыбыз, наркыбыз бузулуп жатат. Теңири тескери дагы керек болсо колдонулуп жатат. Анан кийин кыргыздар, эгерде мындан ары кыргыз улутун сактап калабыз десек, кыргыз улуту болуп, мындан ары кыргыз болуп жашайбыз десек, эң биринчи биз салт санаабызды байытыбыз керек. Анын биринчилерден болуп тил. Тилсиз улут болбойт. Биздин азыркы мезгилде карасак, илгери шаардыктар орусча сүйлөчү эле, азыр айылдыктар да орусча сүйлөп калды. 70 жыл Советтер Союзунун убагында жашап, бүт болгон салтыбызды унутсак, азыр бизге ислам дини деп, ислам дини тарабай, ислам динин образ жизни тарап атат. Эртең менен кантип кайсы бут менен туруштан башталып, кайсы бут менен жатышка чейин. Кантип тамак иш керек, кантип кийиниш керек. Кыргыздын улуттук кийими да кийилбей калды. Маселен, муну түштөндүргөн деген нерсе, бул кыргыздар илгери жайлоолордо жашап, бирине бири каттаганда, жамандык жакшылыкка каттаганда, маселен суу самырга жумгалдан келсе, же болбосо кочкордон келсе, ортодон жолдон кудалар тосуп алып чарчап келатасыңар. Атыңарды бир аз эс алдырып алгыла, өзүңөр болсо тамактаныгыла деп түштөндүрчү. Азыр болсо бир жерге келсең 5-6 жол түштөндүрөт. Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын биз бүгүн Суусамыр өрөөнүндө Кожомкул айылында тартып жатабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мына 21 майда 2022 жылы президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койду эле. Жер-жерде бул жарлыкты талкуулап жатышат. Бүгүн болсо биз айыл жергесинде элге ушул улуттук нарк кандай жетти жана кандай аткарылып жатат, эл ушуну туура түшүндүбү
деген мааниде бүгүн Кожомкул айылында ошо Кожомкул айылынын жана Жумгал айылынын тургундары менен чогулуп бир ошол улуттук нарк жөнүндө бир маек курсак деп атабыз. Тааныштырып кетейин. Жанында турган жекебиз Эгембердиева Саамалык Кожомкул айылынын тургуну, Ысырайылов Камчыбек санжырачы, Аземкулов Эстебес бу дагы Кожомкул айылынын тургуну болуп эсептелет. Жана Айтбаев Байыскан санжырачы. Biz bu жерге şu элдин каада салтын, өрп адатын, тилин, маданиятын негизи эле улуттук наркты жакшы түшүнүп билген, элге бир түшүндүрө алган адамдарды колдон келишинче чогулттук. Бүгүн ошол адамдар менен маек куруп, ушул улуттук нарк жөнүндө бир өзгөчөлүктөрдү талкуулап койсок деп атабыз. Сөз башын биз ушул Камчык ажы өзүңө берсек. Бизге а дегенде түшүнсөң, биз улуттук нарк дейбиз. Улуттук наркка эмнелер кирет? Жана ошолорду бөлүштүрүп мындай бир аныктама берип койсоң. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журту, кыргыз элибиз. Бул улуттук наркка биздин түшүнүгүбүз боюнча бул кыргыз элинин каада салты, үрп адаты, жашоо тиричилиги, жана ошол элдин санжырасы, тарыхы, ошо тили, дини, маданияты, ушунун баары кыргыз улутунун нарк наслине кирет да, наркка кирет. Ошол эле салт менен кааданын айырмасы бар. Салт бул дээт керекки биздин түпкүрдөн бери келеткан ата бабаларыбыздын атайы бир жазылбаган мыйзамдары. Бул мыйзамдардын ичинде баардык ушу бала төрөлгөндөн баштап ошол төрөлгөн балага жана оозуна май салып, бул өзүнчө бир салты, жанагы балага ат коюу, аны сүннөткө отургузуу, шоосун кесүү деген сыяктуу, үйлөнтүү, жайлантуу, бөлүп чыгаруу жана башка салт, булардын баары салт. Ал эми каада болсо, ал каадасы да, бул өзү экөө ошо салтта анан ичинен чыгат да, каадасы болот да. Мисалы, хандын каадасы, байбиченин каадасы, келиндин каадасы, жигиттин каадасы дегенде жанагы жакшылыкта, жаманчылыкта каадалары болот да. Мына ошону жанагы кыргызда бир жакшы сөз бар да, аш көп болсо каада көп дегенчи. Мына ушул заманда жана аш көп болсо каада көп болгон себептен каада көбөйүп кетти. Анан ошо кааданы бир жолго салалы. Элдин арасында өтө бир көп сөздөр чыгып атат. Ошону бир эмеге салып, нукка дейсиңби? Нукка салып, анан ошо кыргыздын наркын жандандырып деп жакшы айтып атпайбы президентибиз? Ошону туура жеткизүү маселеси да. Анын ичинде көп, ошол эле салттын ичинде көп нерселер жатат. Анын дин жатат, дини жатат, тили жатат, маданияты жатат. Ошонун баардыгы бул кыргыз журтчулугунун наркы да. Биздин түшүнүк боюнча ошондой. Эме Камчыбек ажы, мына президент өзү ушинтип жарлык чыгарат, жандандырыш керек депчи. Бул азыр учурдун талабы болуп атабы? Учурдун талабы. Азыр ушул кезде эмне үчүн? Анткени мынакей биз эгемендүү мамлекет болуп жашаганыбызга 30 жылдан ашты. 30 жыл ичинде бизде эмне гана маданият, эмне гана дин, эмне деген гана салттар кирип кетпеди. Туура, биз кичинекей эле элбиз, бирок биз байыркы улуу элбиз. Биздин өзүбүздүн каада салт, үрп адатыбыз менен мына мисалы дүйнө жүзүндө такыр жоголуп кеткен, жок болуп кеткен маданияттар бар. А биз орто кылымдын тарыхын боз үйүбүздү тигип туруп ат чаап эле көргөзүп коебуз ушул заманда. Орто кылымдын жашоосун көргөзө алат кыргыздар. Анткени бизде сакталып келет баары тең. Ошол эле биздин мисалы улуттук кийимдер деп аларды артисттерге чаптап коюшкан, же болбосо улуттук кийим, ошонун баары эле сүннөт баары тең. Ошо биздин ата бабабыздан бери келген. Ошо жашоо тиричилиги жанагы элечек, ал элечектин түрлөрү деген жана эле кыргыздын келиндери, байбичелердин кийимдери, аксакалдардын кийимдери. Бунун баары эң сонун ушу ар бир жашоо тиричилик жана табигый жашоосуна жараша ойлонуп табылган нерселер да ошонун баары тең. Жана салттар, каадалар, жанагы биздин дилибизге, динибизге жараша болгон окуялар. Мисалы СССР убагында рамкага эле салып койгон да. Ханафи мазхабы бул бир православ, экөөнү гана уруксат берип койгон, андан кийин эч ким эч жака чыга алчу эмес. Азыр деген караңызчы,
диний уюм каттоодон өтүп кетиптир, ким каяка кеткени белгисиз. Ошон үчүн келишпестиктер көп болуп аткан себептен президентибиз туура кылып атат да, ошо кыргыздын улуттук наркын өйдө көтөрүп, туура динди пайдаланалы, тилибизди тууралайлы, кыргызча сүйлөйлү, сактап калалы, келечекке биз жакшы нерсе калтыралы. Биз ошол үчүн Санжыра менен алектенип атабыз. Бизде эң чоң бир нарк бар, Жет ата деген, кыз алышпаган тууган деген. Мына биз ошолорду аракет кылып атпайбызбы, сиз биз бол. Ошонун баардыгын биз кыргыз элине жайылтышыбыз керек. Анан акырындык менен анан оңолобуз, көч бирөө түзөлөт. Акырындан барып, ана баары эле бөркалдаса башал кылбай, акырындан түзөлөбүз, Кудай буйрса. Кыргыз элибизге жакшылык көп дагы. Ушу жаштарыбызга жакшы насааттар жеткизели. Жакшы. Ассаламу алейкум, арбаңыздар урматтуу калайык калк. Мына Тынчтык байке, сиз дагы ушул президенттин жарлыгы чыкты деп 21-майда бир ушул суу самыр жергесине келип, бизди кошо алып келип ошол жерге бир жакшы саамалык кылып атасыз да. Өтө ушул камчы кажы сүйлөдү, сиз сүйлөдүңүз. Ушул кыргыздын улуттук баалуулугу, нарк насил, каада саат бул мыйзамга жазылбаган, эч жерде жазылбаган бир сонун нерсе да. Көп элдер бул дүнү жүзүнөн жоголуп кетишти. Дилин, салт санасын, үрп адатынын баарын жоготушту. Ошол кыргыз байырдан бери салып койгон шаары жок, завод, фабрикасы жок. Жалаң гана өзүнүн улуттук каада салт, нарк насили менен ушул кезге жирин келди. Мына жогоруда ажекем ушундай туура сөздү айтты, Жет ата деген түшүнүк деп. Муну медиктер да айтып чыгышкан, 210 жылда калын жаңырат экен деп. Ал жылнаме боюнча, Санжыра боюнча эсептесек 30 жылдан Жет ата өтүш 210 жыл. 210 жыл канда бир эме калбайт экен да, жана тукум кучулук оорчулар кыргыз үчүн сакталып келатат. Мунун орустун ошол медиги изилдеп, бул революцияга жерин Октябрь революциясына ишен. Орто Азияда ошол кыргыз деген эл бар экен. Булардын дене табы 1 градус өйдө экен, жана көп ооруларга туруштук берет экен деп, мына биздин атабыздын жазылбаган мыйзамдары менен ушул боз үйдө баарыбыз чогуу чай ичип, балдары менен чогуу ошол аталар, аксакалдары эмнени айтса ошонун баарын баягы кыргызда айтат эмеспи? Керегем сага айтам, келиним сени ук, уулум сага айтам, угум сага айтам, уулум сени ук деп. Тарбия болгон ошонун баары. Анан бул Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын дагы жакшы айтканы бар да. Кыргыз ушундай шаарларды курган жок, бирок сөз байлыгынан чоң чеп курду депчи. Сөздү кадырлаган. Башкы сөз дейт го, бул биздин нарк насилге сөз да кирет. Анан өткөндө ошол мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетовду чакырып ушундай бир жакшы көрсөтүү тартып турсаңыз, биз дагы ошо Санжыра боюнча калаларды, райондорду, айлапаларды кыдырып санжыр иликтеп жүрөбүз. Ушул жерден эл жакшы бир маанай билдиришти. Ушундай көрсөтүүлөр көп болсо да эл суусап калды. Себеп дегенде мына ажекем айткандай, баарыбыз эле билдик, мына 30 жылдан ашык биз демократиянын жолуна түштүк дедик, бирок биз батышты, чыгышты, түштүктү, түндүктү карап атабыз. Биз өзүбүздүн өзүбүзгө кайтып, ошол ата-бабанын салтына, ата-бабанын бизге тыштап кеткен мурасына кайрылсак, биз кыргызчылыгыбызды жоготпойбуз, жана тилибизди, дилибизди, динибизди жоготпойбуз, салт санабыздын. Ата-бабадан келген ушундай жакшы нерселерибиз бар, жакшы жүрөлгөлөрүбүз бар, жакшы тойлорубуз бар. Бизде ошол тойлор жаманчылык, жакшылыкты кыргыздын ынтымагын бириктирген ошол жерде. Жанагы ыражылаш, ыратташ болуп атпайбы? Колдон буттан алып кетип, кошуна колоңдор баары колдоп кетип атышат. Мисалы Раматылык Бейши болгур Чуа кажынын айтканы бар. Тойлор кафеде, ресторанда баталардын баары ошол жакта калып атат. Баталар үйдө калыш керек. Качан гана ошол үйдө той болгондо жылкы союшат, кой союшат. Балдар бири-бири менен таанышат, бөлөлөр, бир туугандарынын балдары жана келиндер бири-бири менен таанышып, жакшы оокат болуп, ынтымактуу болот. Аз элбиз, бирок ошо кылымдардан бери жашап келебиз. Байыскан, эң туура айттың. Ар биздин баягы өзөгүбүздө турган ойду айтып атасың да. Ар бир кыргыз туура түшүнүш керек. Биз ошол өзүң айтып атпайсыңбы? Кээ бирөө улут катары жок болуп кетип атат. Биз 30 миллион эл мамлекет болбой жүрөт. Көрүп атасың, канча канын берип, жанын берип салгылашып жүрөт. Биз ушул жерде мамлекет болуп туруп, мамлекет өзүнүн жанагы улуттук наркын сактап калбаса,
дилин, тилин, маданиятын сактап калбаса ал мамлекет катары боло албайт. Биз жөн эчки душман жок кылып коет. Биз улуулар колдон келишинче ушуну биз мурас катары айтып жүрүшүбүз керек. Мына силер Санжыр айтып атасыңар. Бул Санжыр эмне? Бул дагы биздин нарк. Улуттук нарк. Бунун эң негизгиси болуп эсептелет. Ошон үчүн мен да силерге айтарым, ошолорду айта жүрсөңөр, дагы эле баягы эл угуп көрүп жүрсө, биз айтмайынча болбойт мындайчы. Эми урматтуу замандаштар, бул жерде бата жөнүндө сөз болуп калып атат. Туура айтасың. Азыр Кыргызда бата менен баягы каало айырмасы деле жок болуп калды. Бата айтсаңдар, каало айтат. Бул эмнени түшүндүрөт? Биз бата менен баягы тостун айырмасын билбейбиз да. Бата айтып келип эле тоско өтүп кетебиз. Болуп атпайбы? Ошон үчүн биз бата деген сөз кыргыздар айтчу эмес беле? Тетип 90-да чыккан Акшакал көп жашады. Бала бакырасы тың чыкты. Бир коз сойсоңда чакырып батасын алып коелу дечи. Элдер кеп батада болуп атат. Жана биз Кыргызда өзүңөр да айтып каласыңар го. Кыргыз ушунчалык бүгүн малын союп, коюн союп берип атса, кишилер айтыптыр. Ой, биз 2 кишиге ушинтип мал союсуңар десе, Кыргызда баш берет. Баш бергенде биз мал соебуз. А эртең эмне жейсиңер десе, айтыптыр. Бүгүн буудайым бар, баягы эртең кудайым бар деп коет. Эле Кудай буйрса көрөбүз эл менен деген. Жаракөр элбиз, боорукер элбиз, меймандос элбиз. Биз ошентип айтабыз да, биз ушул калыбыздан тайбаш керек. Бирок бул улуттук нарктагы өзүнүн жашоо турмушуна жараша, экономикалык акыбалына жараша да өзгөрүп турат. Шартка жараша өзгөрүп турат. Мына мен айтып атпаймынбы, илгерки согушта өзбектер болгон окуясын айтып атам да. Жоокер каза болсо атын кошо коюшкан да. Атын кошо коюшкан. Анан баягы сөөк тап келип сөөктү жерге коюп анан айтып атпайбы, атын өлтүрүп ташта десе, аялы айтат. 4 баласы калды менде. Кантип багам? Салт деп эле мен ушуну өлгөн атасы менен атты таштайынбы? Атасы разы болсун, мен балдарды түз кылып, туура кылып, ачкачтан өлтүрбөй багып чыксам, мына жүгөнү менен эрин таштаймын. Анан баягы каршы чыкты. Бул эмне салтты бузган деп. Кийин айтты. Туура айтат. Шарт ушундай болуп атса, 4 баланы кантип багат? Деп туруп ошондой баягы салттын өзгөрүп атат. Туура жагына өзгөрүп атат. Аны оңдоо түздөгө биз муктажбыз. Шартка жарашачы. Эми сиз айтсаңыз эже, мына биз ушул айылга келип, ушул каада салтыбыз, дегиз эле эл ушул бизде айылда биздин каада салтты карманып жашайбы? Ушуну туура түшүнүп атабы деген ойда. Эми жалпы кыргыз элим арбаңыздар. Бул маселе менин оюмча туура эле убагында козголуп атат. Каада салт деген бул ар бир улутта болуш керек. Кыргыз эли тем более менин оюмча кыргыз эли бул акылман эл деп эсептейм да. Ушу канча кылымдан бери жана сиздер айткандай эле аз мына 6-7 миллион болсо дагы ушу бүт сактап келатат. Жана сиздер айткандай миллиондогондор сактабаганды. Анан кыргыздын салты менин оюмча айыл ичинде сакталат эле. Анан жана сиздер айтканда туура эмес эмелери деле бар. Бирок кийинки убакта могу барчылыкпы көп эле өзгөрүп, жөндөн жок эле мындай ысырапкерчиликке барып атабыз. Мисалы өлүмдө болсо канчалаган мал союлат, тасмалды болсо тойдогудай жайып салышат, өлгөндө жанакы салаттарды жасап коюшат. Алардын деле зарылчылыгы жок да. Жакшынакай кыргыз эли тасмал, боорусогун эмнелерин жайнатып туруп эле жакшынакай Куран айтырып коюшкан. Ушу азыр эме менен ушу ысырапкерчиликке мындай барып атабыз да. Анан эми бул чыккан жарлык деле ушу ысырапкерчиликке барбагыла, ылайыктуу нерсе жасагыла деген эле кеп. Анан могу айылда жыртыш берүү деген бар болчу, таратып, ал да жоюлуп баратат. Мүчө берүү деген барбаса, а деле жоюлуп баратат. Анан могу мал союу жөнүндө деле мына мурунка салыштырмалуу азайып, баягы ыкка көнүп келатабыз да. Дагы эмне жанакы могу менин оюмча жана сөөккө киргизүү боюнча дагы. Ооба. Теги менин оюмча мына ойлойм да, айла ападан эле өзүнүн кыз келиндери, абысын ажындары ушундай эле эметип коюш керек да. Анан кийин менде эле бир эме болгондо, ушу мен өзүм эле мындай күмөн санап, бир өлүк болгондо тет нарындан келген кудагы экен.
ал эсели көрүшпөптүр, эчтеке болуптур, анан ошону кир деп атса, ал киши да мен көп болуп калдым да мындай. Сөөк жууганга. Сөөк жууганга мындай ыңгайсыз абалда калды да. Анан бирок кирди, анан ошону деле ойлойм да, ал киши эсели көрбөсө, тиякта болсо, анан мындай өзүнүн эле аралашып жүргөндөрүнөн жакшынакай эметип коюшчу. Анан жана кийим илүү жөнүндө дагы оюм бар да. Эми өзүнүн эмес, бүт жаңы кийимдерди алып келип кычыратып илип коюшат. Аны ал маркум көргөн деле эмес, эчтеке болот. Куран айтканда ал көрбөгөн окка тиеби, тийбейби, ар кандай эме болот да. Анан ошондойлорду деле эме кылса, жосо мурда могу кийит алып келип, кийит алып кетип алмашуу болчу. Алар деле калпаратат. Эми негизи жакшы жактарын алып атабыз да. Көңүл айтканга. Анан көңүл айткан болчу. Мен ага деле күбө болгом. Арак алып келип, биякта өлүк жатса, тиякта Көңүл айтат. мындай эмеге, тисмеге туруп алып, мен көңүл айтып коеюн, көрүнүп коеюн деген бир. Ал көрүнүштөр да калпаратат. Эми айылда деле көп өзгөрүү болуп атат. Анан мен дагы бир айтарым, салт каада деп атпайсызбы? Салт деген бул менин оюмча эме да, мындай өткөрүп алуу деген сыяктуу. Ата бабалардын бизге калтырган аманаты. Ошону биз туура сактап калышыбыз керек. Анан жөндөн жөн эле минчиле тиңчиле ысырап кетчиликке барбаш керек. Мен жанагы мал союуну мындай түшүнөм да, эми кээде окуйсуң, кээде мындай эме кыласың. Бул деле мындай эле сразу эле ушинтип союп салгыла, монткиле деген эмес болуш керек. Жана куда сүйөк болот. Кыргыз эли негизи көчмөн эл болгонда. Анан көчөт, билети кудаң талаштан келет, биринин артынан келет, тияк бияктан аттап, жөөлөп келсе, анан кой эми ачка кетирбеш керек да. Ошолордон эле көбөйүп анан могу барчылык болгондо эле 4 жылкы, 5 жылкы союп ушинтип кеткен болуш керек. Анан дагы бир менин оюм, могу айла апа дагы ушу эмеде билбейм, башка жакта кадимкидей тойго чакырышат да. Ой, кел тамак жеп кеткиле, мал союлуп калды деп. Ошо деле кажети жок. Макул, сырттан келгендер макул, анан айыл ичиндегилерди чакырат да. Анан кийин барабыз, эми барбайм дебей, барабыз. Анан ошо жерге барсаң, жаш келиндер деле болот, жаш балдар деле болот. Анан ушу айыл ичиндеги тамак ашты токтотсок. Анан бакы сырттан келгендерди эми шумдук эме кылбаса эле, ысырап кылбай, жакшынакай ирети менен сарамжалданып тамактандырып койсо болот. Таптакыр деле эметип кетире албайбыз да. Анан кийин бул убагында эле чыгып атат деп ойлойм. Анан дагы бир оюм, бул саада калт деп атпайбызбы? Анан жанагы каада салт деп. Салт деген бул кеңир түшүнүк да, бүт жалпыга. Анан каада жана айтып өткөндөй ар бир эменин өзүнүн каадасы бар. Анан мен могу өзүбүз жаш келип калгандан кийин могу улгайгандарга да айтарым да, биз ошо салтты сакташ үчүн биз балда бакыралар деле азыр күнөөлөп атпайбыз, билбей тигиндей депчи. Бирок биз өзүбүз да каада салтуу болушубуз керек, салтты жакшы билишибиз керек, салмактуу болушубуз керек, токтоо болуш керек. Өзүбүз ыймандуу болуп, ошо балдарга айткандан көрө өзүбүз көрсөтө да билишибиз керек. Анан үлгү болуп, анан балдарга айтсаң билет да, алар болсо мындай болгонду билбейт. Анан кийин могу эмеге да айтып жүрөсүңөр, мектепке киргизиш керек депчи. Анан мектепке деле менин оюмча эми аябай сабак болбосо да бир анча мынча сааттарды киргизип коюш керек. Окуучуларга айтып коюш керек. Мисалы ата-энелер үй бүлөдө эле баары бирдей эмес да. Окуусу, билими андай мындай ошону түшүндүрөт, кээ бирөө жаш эмелер болот. Анан ошондо деле мугалимдер болсо алар атайын даярданат, антет минтет. Ошо окуучуларга деле бир тарбия иретинде эме жөнүндө ошо сааттарды киргизип, жалпы маалымат берип койсо деп ойлойм да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, биз да бир токтоп коелу. Президенттин жарлыгында баягы ысырапчылыкка жол бербей келе деп атат. Мал сойбогу деп мындай эме кылган жок. Ал ысырапчылыкка жол бербей келет. Жанагы биз буга чейин келгенде дагы көп жерден кезигип элдер келип анан ушул жерге суроону ошо узатып атабыз. Жанагы дасторконго илгери адам өлгөндө шекер борсок эле турчу эле. Азы болсо колунда барлар салатын эле шакылдатып жасап үстүн толтуруп калып атат. Анан биз намыстанган баягы кыргыздар эмне кылабыз? Мына ушул бизде салтта жок эле деп атпайсыз, ошону айтып атасыз да. Эми анын баарын жалпы талкууга коюп атпайбызбы? Эми ал ысырапчылыкка гана айтылган сөз, мал союлбасын деген жок. Сиз туура айтасыз да. Эми ал сиздин оюңуз туура, бул жакшы туура айттыңыз. Эми эстебес. Саганда мына сен де ошо Кожомкул айылында жашайсың. Баягы ушул ысырапчылык
кээде мисалы үчүн биз айтып калабыз түштөнүү деп. Бул бизде мурун салтта деле жок эле, өзүңөр билесиңер. 8-9-дан келип улам бул деле ысырапчылыкка деле жатат да. Эми ар ким өзүнүн колунан келишинче жасап атат. Биз аны мындай токто деп айта албайбыз. Бирок жалпы баягы орусча стандартка келиш керек да. Биздин кыргыздын салтында баягы элди кыйнабаш керек да. Негизгисичи. Ушундай. Туура байке, саламатсыздар, кыргыз элим. Туура айтып атасыз, бул ысырап келчиликке жол бербеш керек. Жана мурда болсо мен эсимде, бала кезимде куда келгенде ошо үйдүн ээси бир иригин сойчу, анан бир тууганы бир козусун союп эле түштөндүрүп узатып койчу. Ооба. Ошол аябыз. Азыр болсо тайды соёбуз, жылкыны соёбуз. Анан кийин тиги тууганы келип бир иригин соёт, бул тууганы муну соёт, бүт баарын соёт. Жайдын күнү анан кудалар не болот? Анан кетип баратат да, мүшөң кеттер. Үйгө жетпейт. Сууга ырытабыз. Далада калат. Уккан бир кудалар нарынан келатып, долондо бир мүшөгет калыптыр деп. Андайлар болуп атат, чынын айтканда. Андан көрө ошо экени, ошону ысырап кылбайлы. Ошо 2 жашка. Ошону тыйынтып ырлай берип эле, же малдай берип эле, ушуну окат кылгыла. Бутуңардан туруп алгайса деген оюм бар да. Ошол жакшы, ошол эмесек. Ошол оюм дагы. Бул Анан кийин сиз айткандай жанагы жамандыкта, чын айтканда илгери эми биз чоң мен жашым элден өтүп калды. Көп эле кызмат кылып калдык бала кезде. Чоң апа аталар кайтыш болгондо сары май, борсок, анан кант болду. Ошо менен эле узатышчы. Анан тияктан киргенде бир малын сойчу дагы сырттан келген конокторун узатып койчу, сыйлап андай мындай алып. Азыр колунда барлар болсо баарын аябай союп атат. Салаттын баарын жазып атат. Конфеттин түрү бар, шундук. Анан кийин бер жакта кошунан тиги баласы кайтыш болуп калды, өзүбүзгө эле мисалы. Бир уyu бар. Ошол уюн сойду. Элге тамак берди, эл ичти кетти. Уyu жок отурат азыр, сүтү жок. Бул туура эмес да. Ошондой биздин ажообуз туура эле айтып атат, ысырапчылык кылбаш керек. Ысырапчылык кылган бул күнөө болот экен негизи. Ысырапчылыкка кетпеш керек экен. Ысырапчылык кылбай, мындай үнөмдөө окат кылсак, бул да жакшы. Мен оюм ошо да. Саган суроо, эстебес. Биз жана улуттук нарк деп атпайбыз. Улуттук нарктын эмне керегин билип атасың. Биз ошону негизи улуттук наркты сактап калышыбыз керекпи азыр? Керек, сактап калыш керек. Сөзсүз сактап калыш керек. Сиз айткандай, мисалы үчүн биз кыргыз 6 миллионго жетпейбиз. Жетпеген калкпыз. Уйгурлар 36 миллион. Курттар бар. Алар 80 миллион. Дунгандар бар. Бизден эмеси көп. Биз 6 миллион, биздин өзүбүздүн жерлегибиз бар, өзүбүздүн түндүгүбүз бар, өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн конституциябыз бар. Өзүбүз ошого биз мен кыргыз болуп жаралып калганыма бактанам, мактанам, сыймыктанам. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эмести кармашыбыз керек. Үрп адатыбызды, салтыбызды, улутубузду жоготпошубуз керек. Тилди жоготпош керек. Орусча кошпош керек, тигине кошпош керек, кыргызча сүйлөшүбүз керек, кыргызча так сүйлөшүш керек. Ата бабаларыбыздын мурастарын кармаш керек. Ошону биз кийинки муунга өткөрүшүбүз керек. Айылда болсо аракет кылып атабыз, жаштарга болсо үлгү кылабыз колдон келишинче. Улуу кишилерден ошолордун эмесин уккубуз келет, билгибиз келет, сурайбыз колдон келишинче. Жакшы аракет кылып атабыз. Жакшы. Кудай буйрса, аракет кылып болот, эми оңолобуз. Эстебес. Тууганыбыз жакшы айтты да. Бул жерде бир сөз болуп кетти да. Жана каалоо, анан тилек, дуа, да. Бизде көлдө бир Адылова деген эжебиз бар да. Байбиче деген жакшы сөз да илгертен. Ушу байбичеден уктум эле да. Бул киши сиз балдарга дуа кылып коюңуз, бата берип коюңуз дейт биз бир жакшылыкта. Ошон сага киши айтат. Энелер каалоо айтат дейт. Аталар бата берет дейт. Бул илгеркинин наркы дейт. Көрдүңүздөрбү?
кандай болбосун кыргыздын салттары бар укмуштуудай. Биринчи илгери ушундай эле. Кандай болбосун биринчи эртең менен дасторконго эркек ооз тиймейин. Энеси дагы балдары бар эме. Ошон үчүн мисалы атасы жок болсо, чоң атасы жок болсо, ошо кичинекей эркек баласына кел сен ооз тий биринчи деп ушундай да салт болгон илгеричи. Анан ошон үчүн биздин жанагы салт менен дин экөөнүн эки башка көрүп атпайбызбы? Бул жерде динден эле келип чыккан салттар бар. Айкаш. Биздин ата бабабыз түпкүрдөн бери 10 000 жыл, 5 000 жылдан бери жашап келаткан тарыхы бар элдин бардык салттарынын баары ошол жердин табигый жашоосуна жараша салттары келип чыкканда. Мисалы мынакей биз Жети областты кыдырып жүрөбүз 4 жылдан бери ушу Санжыра чогултуп. Ошондо биз ар бир региондордун, ар бир райондордун, айылдардын элдин салтын көрүп атабыз. Салтын көрүп атабыз. А жерде ар бир биз кыргыздар ушундай ар бир элдин салтын сыйлоого үйрөнүшүбүз керек да. Аныкы өзүнө туура, ошол жерге жашоосуна ылайыктуу туура. Биз жактыкы өзүбүзгө туура. Биз ошону да сыйлашыбыз керек экен да. Мына ошондо кыргыздар. Кыргыз мындай, кыргыз андай, кыргыз мындай деп өзүнүн бир көргөзгөн үлгүсү жок. Ошол аксакалыбыз калпагын кийсин, тебетейин кийсин, жакшынакай кемселин кийип алсын. Анан көчөгө чыгып балдарга айтсын, үйрөтсүн. Ооба. Биз аны жасай албай атпайбызбы? Биз билебиз, айтабыз, өзүбүз жасабайбыз, анычы. Ошон үчүн баарыбыз жоопкерчиликти алсак, кыргыздар айрыкча. Кыргыз жок болуп кетпеш керек. Жана кээ бир айтып атпайбы, кыргыз жок болуп кеткенде, жок болбойт. Кудай Таалам сүйүп жараткан бизди дагы. Кудай Таалам ушундай кылымдан кылымга алып келаткан бизди. Биздин каада салтыбыз, үрп адат, нарыктарыбыз момундай сонун бир өзүбүздүн бир салттарыбыз бар. Ошолордун баары сакталып келатат. Эмне себептен? Анткени биздин ата бабалар бүт бардыгын басып өткөн. Бардык динди басып өткөн. Анан ошол ислам дини таза дин экен. Ушу динди карманабыз, боо маскап менен деп туруп, анан ошону карманып келатышкан. Орто жолдо 70 жыл ичинде Союз убагында башкача коомдо жашадык. Туура, баарыбыз көрдүк. Эми бирок такыр жоюлуп кеткен жокпуз. Бирок көп нерсебиз бурулуп кеткен да. Мына азыр кайра тазарып калды. Кудайга шүгүр, жаштардан айланайын. Жакшы нерсе көп. Жакшы. Камчажы баягы кемчиликтер болбой койбойт. Бул баягы жандандыруу болуп атат. Бирок президент өзүнүн баягы жарлыгында жазып атат. Дин менен баягы карама каршы болбош керек. Биздин маданиятыбыз, улуттук нарк деп айтып атат. Бул туура айтып атат. Муну керек болсо азыркы депутаттар айтып атпайбы? Сабак катарында кириш керек деп баягы түшүндүрмө катары. Түшүндүрмө катары. Да, түшүндүрмө катары кириш керек деп атпайбы? Мейли. Бу да баягы ар кимдин оюн чыгарганында. Бул жерде президент туура айтып атат. Айкалышып туруш керек. Карама каршылык койбош керек деп атат да. Жакшы. Эми биз жанагы айтып атпайбызбы? Бата деп атабыз. Дагы эле жана бата деп атпайбыз деп бата бериш керек. Анан биринчи ооз тийиш керек деп. Мен макул аган деле эме кылбайлы. Биз деген бата үчүн керек болсо кыргыз айтпадымбы? Колунда баарын берип, ошо улуу кишиден бир бата алып калсам дегенди, бул чоң бир максат да, элдики түшүнгөн адам үчүн. Туурабы? Бизде айтып атпайбы? Мисалы үчүн, ой тетерекки бизде канча бай жашайт? Баланча бай экен, ормон бай экен, суан бай экен десе, тигиш айтып атат дейт. Ал ормон, суан бай экен билбейм. Асанын 8 баласы бар. 8 баласы тең тың чыкты. Мына ошол кишини мен бай деп айтам. Баласын туура багыт берип, туура үйрөтүп, туура турмушка койду. Мен ошону бай деп айтам. А малы эле болсо ал бай эмес. Өзүнүн бай ички дүйнөсү бай болуш керек деп атат. Биз жанагы айтып атпайбыз, биз эжеке айтты. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү кое берип жибербеш керек. Балдарга үйрөтүп, айтып жүрүү биздин парыз болуп атпайбы? Ошого токтоп атабыз да. Байыз. Мына биз буга токтолуп кетет. Тил, маданиятка. Бизде азыр улуттук кийимдерди биз сактанып эле көрөбүз, чындыгын айтканда. Азыр мындай кийип чыксаң уяласың. Кадимкиде уяласың. Баягы биз ошондой көрүп калганбыз. Мына бардык улуттук кийимдердин өзүнүн символикасы бар. Ошол баягы закондо жазылган.
бирок биз ошону аткарбай эле мына азыр көрүп атасыңар өзүнүн оймо чиймеси болот. Анан ар ким эле фирма чыгарып алып эле ар ким айтып атпайбы бул мисалы үчүн да фирманын эмесин печатын уруп алып басып жүрсө бул да биздин салт када салт маданиятты бузган деп эсептейм менчи. Бизде керек болсо мамлекеттик деңгээлде гана чет өлкөгө кепкен калпак кийгизиш керек. Биз каалаганыбызды кийгизип атпайбыз. Биз улуттук нарктын баркын жоготуп атабыз да. Бул жөн эле бир тряпка эмес да. Биздин улуттук нарк, биз кийимибиз. Мен ушуну түшүнөм. Биз бергенсиз тактыктуу кишиге бул жогорку гана деңгээлде ушундай бериш керек да. Биз каалаган кишиге эле эмеде эле баягы эчтеке эме жок деп кийгизип коюп атпайбызбы? Мына ушуга көз карашың кандай? Берилген сурооңуз мезгилдин талабына өтө шайкеш келип турат. Кыргыз байыртан оймо чиймелеринде энелерибиздин өзүнүн ички туюму, ички философиясы бар да. Мына бул калпактардагы оюмдар, тиги леже кийип турган чапандагы оюмдар, мына боз үйдөгү ар кандай оюм чийимдердин баары бир өзүнчө терең философиясы бар да. Эр оюм жана эпчи оюм деп бөлүнчү да, кийин экөө аралашып кетип, анан азыр түшүнүк жоголуп баратып, анан азыр жанагы Шырдак фестивалы болуп атпайбы? Азыр ордуна келип баратат. Мына биздин Асел Калканова деген айымыбыз канча жылдан бери ушул кийиздүүнү элечек деп аракеттенип жүрөт. Ошол элечектин да түрлөрү бар, мисалы. Байбиче кийген каз элечек 52 метр. Баягы балдары туруктуу болуп калган аял кишинин эркектин зайыбы мисалы 42 метр. Жан келген келиндики 32 метр. Жесирдики 12 метр деп. Бул көп тыштан келген саякатчылар кыргыздарды карап туруп, булардын байге дейин кийиминен билбейт экенсиң, малынан, мүлкүнөн билет экенсиң деп айтышкан. Бирок алар биздин жанагы тыкырыраак иликтеген эмес да кыргыздар билчи. Эгер өтө бийик шиш калпак кийип жүрсө, муну аксакалдар, карыялар кийип жүрчү. Мырзалар кийчи ак калпак, мисалы хандар кийчи ак калпак, кыйысуу оймо чиймелеринин бар алтындан. 40 жаштан өткөн үчүн кыйысууну шаратилик кылып кийчи эмес, бийик калпак кийчи. Баланын калпагы, мисалы кичинекей баланын калпагы, боз улан багы жигит болуп өзүнө келинчек колукту издеп чыкса кызыл калпак кийчи, кичинекей балдар, өспүрүм балдар жашыл калпак кийчи деген. Ошондой ар кандай биздин эмелерибиз бар болчу да. Анан кийин баары аралашып жоголду. Бирок кайра ушуга кайрылганыбыз үчүн кыргыз кайра өзөгүнө кайрылып, кайра жаңырып атат, өзүн издеп атат. Ошол атадан калган мурасты кайра издеп атабыз. Анан ушул баягы доор талабы, заман талабы экен. Мына президентибиз да ушундай указ чыгарды, ысырапчылыкка жол бербегиле деп. Кыргыз эли байыртан бир Кудайга ишенип келген, жанагы айтып атпайбы? Исламда деле кыргыз өтө ашынып кеткен эмес. Себеп дегенде Мажмут ат-Тарих деген китепте бар. 640-жылы миладый жыл эсебинде кыргыздар ошол пайгамбардын убагында барышкан, Бадыр согушуна катышкан. Биз ошол Имам Азам да Матуриди акыйдасында динибизди кармап келебиз. Биздин ата-бабалар ошол тарихат жолунда, сопучулук, суфизм жолунда келишкен. Салтыбыз менен динибиз, тилибиз баары шайкеш келип эле жашаганбыз. Ортодо 70 жыл союз болду. Динге баягы тыюу салышты. Бирок кийин кайра эркиндик алгандан кийин демократия деп чек арабасы ачылып, эмне деген гана ар кандай уюмдар кирип кетти. Бирок биздин ошол баягы илгерки калдайган чоң тебетей кийген, көрпө тебетей кийген, чепкен кийген аталарыбыз ошо биз бала кезде көрүп калдык да, ошолор бизге үйрөтүп кеткен динибиз бар, ошо пайгамбардын убагында алган. Анан жанагы ысырапкерчилик боюнча айтып атпайсызбы, кийим билген, тигиндей мындай. Мен өзүм түйүм Жумгалдан, Башкубанды деген айылдан кийим билгендер калган. Балдар барып эле өздөрү кесмек кылып эле мүрзөсүн жайын даярдап, бир күндө эле коймой болуп калган. Бир эле бодоман сойчу. 50 жаштан кийинкилер табакка кирет, же болбосо кирбей кетип калышат жаштар. Анан алыстан келгендерди эле куда сөөктөрдү, алыстан келгендерди тамактандырып коюшкан. Эми айылда кафе жок. Анан негизи эле бул кыргыз ушинтип изденип жүрүп, кайра өзүнүн өзөгүн табуу жолунда ошо процессинде болуп атат да. Анан жанагы бул тарбиядагы
бул биздин нарк наслиге кирет. Кыргыз деген жана ажик айтып атпайбы, Жети ата деген билинбеген мектеп бар деп. Кыргыз деген үйлөнөрдө ошол аталары, энелери билет, аталары акылман кишилер барып эле тегин карап туруп алып берген. Кыздын дагы тегин карап, уулдун да тегин алып. Теги жакшылардан, каны жакшылардан жакшы балдар туулат. Ошентип балдарды тегине карап эле, балдар өздөрү жакшы тарбияланган, тектери жакшы болгон да. Анан биз азыр айтып атабыз, мектептен тарбия бериш керек, бакчадан тарбия бериш керек депчи. Кыргызда айтылып келген атадан акыл, энеден тарбия деп. Баланын кандай салам берүүсүн атасы үйрөткөн экен деп билебиз. Мисалы, бул жаман сөз, бирокчу ушинтип айтып келген. Ата-энеңе наалат деп салышканда, ал баланын тарбия билбегени ал бала да билбейт. Ата-энеси үйрөтпөсө ата-энеси күнөөлүү болот. Биз мектепти күнөөлөйбүз. Андан кийин мектепти күнөөлөш керек. Негизи биз баягы ата-бабаларыбызды өлүп, тегин таанып, сурамжылап, куда соолук күтпөй калдык да. Байышкан, туура айттың. Тил маселеси азыр абдан орчундуу. Көкүрөктөгү тил энеден төлөлгөндө баягы түптөлгөн тил биз жоготууга баратпайбызбы? Бул эмнеден башталып атат? Биздин өзүбүздүн улуулардын баланы түптөп, түздөп айтып атпайбызбы? Бала бакча деп туура. Ар үй-бүлөдөн башталат баары эле. Ал түшүнүктүү. Биз ошого айтып атпайбызбы? Болгонун үйрөтүшкө айтып түшүндүрүп келишибиз керек, чарчабашыбыз керек. Биз баягы мурас катары өткөрүп беришибиз керек. Биз бул жерден ушинтип баягы баалыктарды айтып атып, анан өзүбүз тышка чыккандан кийин жөн эле кала берсек, анда бизге эч кандай эме жок, аябы деген жок. Биз улуу катары ошону көчөдөгү бала туура эмес кылса, менин балам эмес ал. Бирок менин балам катары мен ошого көрсөтүшүм керек да, туура эмес айтып атат. Токтоп жүргүн балам, түз жүргүн деп. Сен менин баламды көрсөң, менин баламдай туура, өзүңдүн балаңдай көрүп туура эмес токтотушуң керек. Биз ошондо гана айта алабыз. Ата биз айтып атпайбызбы, карап эле. Карачы, шаардык балдар мына сүйлөшүп урушуп атат. Жок, кете айтам, токтоп, балам, сен менин балам болбосоң дагы, сен менин да атаң бар. Ушу сөздү уксатаң, сени жакшы көрөбү? Сенин сөзүңдү, жаман сөзүң мени угуп атам, мен сени атаңдаймын. Мен айтам да. Бул туура эмес болот. Жаныңда кызың отурат. Ушуну сүйлөшүп атып анан кийин эртең баш кочсоңор, ушу бойдон каласыңар да. Эмне силер таалим үйрөтөсүңөр деп айтып, мен ушу кезиккен сайын айтам. Баарыбыз айтышыбыз керек. Менин эле балам айтпайм. Менин балам, сенин балаң. Көчүн баарыбыз айтышып, ошондон токтолот. Илгери баягы мен эсимде бир таш менен согуш ойноп атып, бала эңке кылса таш барып эмеге тийди, аксакалга тийди. Мынтип айтты, атаңдын озуран болуп кимдин баласы дейт. Качып чыгылдым. Анан барып баласына бардым, атаңды тый, эртең чогулушта баягы калктын баласы мен таш менен ур деп айтпасын, мен жүнө сууруп ал. Коркчубуз. Ошо бир жерден айтып салат. Баланчанын баласы бизди уят кыл деп айтып салат деп. Коркчубуз да. Биз азыр ошондучу ошо балдарга түшүндүрүп айтышыбыз керек да. Ошо балам момундай бол. Биздин баягы эл караган бетибиз жер каратпа деген сөз ошондон келип атпайбы? Биз ошону айтышыбыз керек да. Мынакей бизге айтайын. Мына биз тил маселеси деп атабыз. Буну да токтоп койсоңуз биз. Бу элде азыр мен токтоп мындай чектөө сала албайм. Ар ким өзүнүн каалаганын билиш керек. Бирок кыргыз тилин билүү баардык үчүн абзел. Бирок биз өтүп кетип атпайбызбы? Бул чектөөдөн дагычы баягы сөз эркинде деп эле мен каалаганымды сүйлөйм деп. Биз каалаганда эмес, эмнесиң сүйлөй бер. Бирок кыргыздын наркын, баркын эч качан сен бирөөктөн чыгарбашың керек деп айтам да. Мага тең министр болосуңбу, миллионер болсуң, мен ишим жок. Кыргыздын наркын, кыргыздын туюмун сактап жүрүшүң керек депчи. Туурабы? Мына ошон үчүн мен айтам, эжекеси. Мына ушул жак маселе кандай болот? Тил жагы кандай болуп атат? Богуреке азыр карасаңар, балаңарды бир чыкканда карап көргүлөчү. Асып көбүнчө шаарда жалаң, жалаң эле орусча сүйлөшөт да. Анан токтотуп алып сүйлөшүп айтсаң айта, эмне сен кыргызча сүйлөйсүң? Булар орусча сүйлөп атпайбы дейт. Эми ошол көрсө булар уялат экен да, ошо кыргызча сүйлөгөн. Бар эмес. Эми жалпы жолунан айтып атам да мындай. Ушундан акырындап отуруп эле чектен чыгып кетет анан кийин. Ушуга кандай карайсыз? Бул кыргыз тили менин оюмча аябай бай тил. Сөзгө да бай. Мисалы биз кыргыздын нукура илгерки сөздөрүн уксак, ошону пайдалана билсек жакшы эле болмок. Кээде могу телевидениеден да көрүп калабыз да, кыргыздар нукура сөздү билбейбиз көп эле. Кээде жана тез кылып монтип айтканда жөнөкөй эле сөздөрдү билишпейт. Баягы бирөөгө аябай таам
эме дейт. Кайберендин пири эмне десе ошону эме кыла албайт. Кайберен дегенди билбей атат. Бир жолу бирөө көрүк дегенди билбей атат. Бирөө кементай дегенди билбейт. Мына жаш балдар жана тез кылып телевидениеден эмесечи. Анан мындай ойлоп мен деле китепти мындай сүйүүчүлөргө кирем. Окусаң ушундай кыргыздын сонун сөздөрү бар. Жанакы мо сынган кылыч, кел, кантей ушундай китептерди окусаң кыргыздын нукура сөздөрү бар. Анан кийин мо Чыңгыз Айтматовдун бир эмесин окусам, ошондо да көп сөздөр бар экен, кыргыздын сөздөрү. Кыргыз тили аябай бай тил. Ошондуктан биз эч убакта кыргыз тилибизди башкага алмаштырбашыбыз керек. Эми ал өсө берсин, өнүгө берсин, англисти, француз баарын биле берсин. Бирок жана сиз айткандай кыргыз тили бай тил, эч убакта мындай жоготпошубуз керек, ошону сактап калышыбыз керек. Балдарга да үйрөтүшүбүз керек. Мисалы айыл ичинде сүйлөйт, анан сиз айткандай шаар жака барганда көп эле ошо орусча жооп берип, тигинтип ийет. Бизге деле ошондой обращение кылат да. Ошондуктан мен жалпы эле жаштарга деле өзүбүздүн курактагыларга эле айтарым эле ушу өз тилибизди барктап, нарктап, сактап калалы, таза кыргыз тилинде сүйлөйлү, кыргыздын мурунку нукура сөздөрүн окуйлу, үйрөнөлү деген эле пейил да. Рахмат. Урматтуу замандаштар, мына эжекебиз абдан туура айтты. Биздин улуттук наркыбызда баардыгы көрсөтүлгөн. Биздин жана макал-лакабыбыз дейбиз, баары ошол бар турмуштан алынган. Кыргызда айтат: атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деп. Мушу мен сурасам көпчүлүк ар башка айтат да, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген сөз. Ушу баласы, балдарын багып аткан атаны өлтүрүп койдуң. Бала ачка болсо дагы атасы ошонун башынан сылап, жанынан уктаса ошо бала ошого ыраазы болуп уктап калат. Сен ошонун атасын өлтүрдүң. Эми сен ошол балага ата болуп бере аласыңбы? Сен ошондой атадан бага аласыңбы? Сен ошол атадай кабыл алабы деген сөз да. Жанагы бизге сурап атпайбы? Ал эмне деген сөз? Ушуда сөз бу кыргызда. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген сөз. Мааниси ошол. Атаңдай бага албайт, атадай боло албайт. Бала ачка болсо дагы атасынын жанында баягы ойноп отурса курсагы ток болот. Бул киши канчалык сыйлаганы менен, канчалык бергени менен бала атасындай көрө албайт. Жана кыргыздын сөзү атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген ошондо мен урматтуу замандаштар суроо берди эле ошону айтып коеюн да. Чечмеги ошондой болот. Эч качан башка ата балага бала болуп ата тиги балага ата болуп бере албайт деген сөз да. Канчалык кедей болобу ата бала үчүн ата да. Мына ошол мааниси ошондой. Мына бизде ошо макал лакаптардагы турмушта түшүндүрүп койгондо таң каласың да. Баягы анан жана эмне үчүн түшүнтүп айтат. Түшүндүрүп ошондой негизичи. Мына биз айтып атпайбызбы? Бата алып калалы деп. Илгери деген улуу кишилер, бай кишилер элдерди чакырып бата алалы деп чакырып атпайбы? Чакырып атканда анын туугандары келет, жардамдашы, келин кесек келет, жардамдашы анан айтат: "Кана жаш бала, суу куй" деп атпайбы? Бир жаш баланы суу куйдуруп атат. Баягы кыргыз салты менен оңдон кирип, солдон чыгып атпайбы? Анан солдон кирип, кайра оңдон чыгып атат. Мааниси эмне деп суроо туруп атат. Мен эки вариант айтылып атат. Негизи мааниси мындай да. Негизи конок чакырган адамдын баласы куйуш керек. Ал бата алыш керек да. А бирок бизде байлар кишилер балдарын куйдуртпайт да. Тегини куй деп коет. Анан бар бол айланайын, бар бол, бактылуу бол, өлкөң өссүн, кыргыздын заркындай жигити бол деп атса, үйе сөйлөйт. Үй меники. Бата меники болуш керек да. Анан жанагы айткан дейт. Анда кайыр батаны. Солдон оңго куй. Үйгө калсын. Биринчи бата сени менен кетти, экинчи бата мен той берип атам. Биздин үйгө калсын. Бул бата жакшылыктар менде калсын деген сөз экен да. Көрдүңбү кандай? Кайыр кайда деген сөз да. Көрбөйсүңбү бата кыргыз бекеринен мындай оң сол деп акылман эл да. Айткан эмес да. Мына ким кошумчалап койсоң. Бул тил маселеси тууралуу болуп атпайбы? Бул өтө трагедиялуу болуп атат чындыгындачы. Биздин ошо мен бир туугандарга кайрылат элем да, ошо айрыкча ошо чоңдорубузга, илимдүүлөргө депчи. Кыргызстандан окубайт алардын балдары. Бишкектеги окуучулардын баары орус мектепте окуйт. Бир эле мисал келтирейин. Тамчы же болбосо Комсомол деген айыл бар көлдө. Ал жерде орус деле жок, бирок орус класс бар. Анын кимге кереги бар? Мен таң калам ушундай ой жүгүртүүлөргөчү. Какеде Алмазбеков деген бир акын бар эле илгери. Ошо кишинин бир 4 сап
ыры ушул жүрөгүмөн кетпейт да. Минтип айткан экен агыш. Мээге малай тил болот дейт. Мээ кир болсо кир болот. Тилиңен чаң чыкса да, мээ тим десе тим болот дейт. ооба. Караңызчы. Ушул баардык нерсе тилге байланыштуу. Жана ошондой эле тарбия, талим. Мисалы казактын бир үлкөн улуу бир Абай Кунанбаев деген мыктысы болгон экен. Ошол Абай кыйыр болуш болуп, мыкты болуп турган убагында, эл сурап турган убагында атасы Кунанбайга айткан экен. Ата, элде сөз бар. Атадан артык ул, атадан тең ул, атадан кем ул деген бар. Мен теңелдимби сизге деген экен. Ошондо Кунанбай айтып атат. Жок, сен теңелген жоксуң дейт. Сен качан Абайдай болгон баланы тарбиялап чыгарганда ошондо мага теңелесиң деп айтты. Кандай сөз. Кандай сөз? Мааниси. Мына ошон үчүн биз тарбияны жана сиз аябай туура айттыңыз да. Биз азыр бийик дубалдарды куруп, дарбазаларды куруп алганбыз. Баарыбыздыкы бек турат. Дийим кошунанын кызы, ооба. кошунанын баласы. Илгери бар эле менин балам деген түшүнүк. Бир айылдын ичинде эле, бир көчөдө, бул менин балам, менин кызым. Баарына ата эне элек, баарына бала элек. Азыр ал жок болуп атпайбы? Кошунанын баласы эмне болуп атат, ишибиз жок. Баарыбыздын. Кошунанын кызы эмне болсо ошо болсун, меники да жакшы болсун деп эле өзүбүздө эле карап калдык азыр. Мына биз ушундан кайтышыбыз керек дагы. Ушул ар бир айылдагы бала менин балам деген, менин кызым деген ушундай бир түшүнүккө келсек, биз ошондо балдарыбызга тарбия бере алат элек. Жакшы. Байгам айткандай, илгери бейлибиз түз, бейлибиз таза болчу. Королор тозулчу эмес. Бир айылда, 2-3 айылда бир 2-3 жыл тандыр болчу. Ошондон жапчыбыз. Кимден наны калып калса, нан бериңиз, анан кийин нан алып келип бересиз деп. Ошон нанды алып келип жечибиз. Кошунанын үйүнө кирчибиз, коңшунун үйүнө кирип. Ошонун ишинен чай ичибиз. Ал ишпе деп аны бизде уруксат жок болчу, кирип ичибиз, кел отуруп. Өзүбүз билип чай кучуп ичибиз, үйүндө иш жок болсо. Бизге да ошондой болуп кетти. Биз ошондой тарбиялыкта өскөнбүз да. Бейлибиз кенен, айран болсо айран ичебиз, жарма болсо жарманы ичебиз. Баары тең берекелүү болчу. Азыр айткандай берекеси кетип баратат. Үйлөрүн баары айткандай 2 метр, 3 метр кылып туруп, дарбазалар тоскон тосмолорду. Баары турат. Тура амелер тамак ашын бар чирip атат. Эч ким киришпейт ал. Киришпейт асыр. Айылда ошондой болуп бар. Айылда ошондой болуп барды. Ошого эметем аябай нараачылык болот да. Капа болобуз. Ушул кайра мурдагыдай болсо жакшы болчу мурдагыдай. Мурда көчөдөн кетип баратып жаталы арыктан суу ичибиз оорубай эле. Жылаңайлап ойночубуз, жыгылса бутубуз тизебиз сыйрылса тазалап туруп анан таза топурактан шабып койчубуз, бүт айып кетчү. Эч кандай эме жок эле. Бар таза да. Бар таза, бүт бар тең. Табигый таза болчу. Урматтуу замандаштар. Бул маселе чындыгында эле оор. Ушул көрсөтүүнү тартаардан мурун адамдармен сүйлөшүп, көп баягы көйгөйлөрдү айтат да. Анан жана тил маселеси боюнча козгогондо жана айтып кетпедиңерби? Мен да эсиме түштү. Ошол жигит айтып атпайбы? Ай байке дейт. Кыргыздардын бузулганы дейт. Алар сиз айтып атпайсызбы? Жана эмне үчүн кыргыз мектепте окубайт деп дейт. Алар дегенде акча берип орус мектебине кирет дейт. Анын орус мектебинен баягы орун жок калганда айла жок кыргыз мектебине кирип атпайбы дейт. Биз ушинтип жашап калыптырбыз да. Бизде баягы улуттук баягы ар намысыбыздын жоктугу да. Жок, мен түшүнөм. 5-6 тил билсин. Бирок биз кыргыз бойдон калалы. Эртең баягы мындай болуп атпайбы? Кезегинде биз деле мына мен 64-кө чыктым. Кезегинде мекен коргоп, органда 28 жыл иштедим. 2 күндүн биринде кылмышкер менен алышып чабышып жүрүп, мына карап турбуз. Кыргызда айтпайт, жалпы жолдон айтат, мен кийин ушинтип жыйынтыктар чыгарам да. Жаштык бизден коштошуп кеткен жок. Карылык учурашып келген жок. Биз баягы көкүрөгүбүз жаш биз деп ойлойбуз. Ошон үчүн айтып атабыз да, көз биз баягы чач агарып, акыл тазарып калыптыр.
ошондо баягы бизден бирөө жаман деп айтпасын. Биз эми жамандан алыс, жакшыга калыс болуп жүрөлү деген менен ой менен жашап атабыз да. Мен мисалы үчүн ошентип ойлойм да, эртең менин балам айтпасын, атаң сен 200 эле. Тигиде мен байлык бергеним балама акылына асатын болсун. Мен байлык, акча балама толук бере алган жокмун. Чын айтайын. Биз эмгегибиз ошондой болду. Бир гана баягы зарплатка иштейбиз. Мен балама айтам ошон үчүн, балам, мен сени тарбияладым кыргыздын наркы менен, кыргыздан чыкпай жүргөн, мени сөзгө калтырбай, мен кыргыздын элинин санжырасын айтам. Ичимден баягы уулугуп чыгып атат. Менде бекер айтырып аткан жери жок. Мен калп айтпашым керек. Балам, сен мени уят кылба. Мен сени чоңойттум, эми өз жолуңду өзүң таап, туура жүрсөң, мага ошол эле керек деп айтам да. Биз ар бирибиз баягы айтып атпайбы жанагы байлык болсо баары табылат деп. Байлык табылат, бирок богеки нарк табылбайт. Бул наркты биз сенден, bundan сизден угуп отуп ошону биз жакшысын кабыл алып атабыз өзүбүзгөчү. Ошол жакшылыкты биз өткөрүп балдарга берип атпайбызбы? Байлык баягы өзүңөр билесиң ар кандай жолдор менен келет. Бирок биздин байлыгыбыз, биздин наркыбыз, биз эл арасында калышыбыз керек. Эл болуп жана кыргыз бекерен айтпайт. Эртең эмне болсо көрөбүз да балам дегени сөзүнө мен ушунчалык ыраазы болом да, эртең кыйналып турсак дагы эл менен болобуз. Бир чөгүм чая болсо мына эстебиз турайт. Чогу челиш деп. Биз ошондой эле жүрдүк эле. Ана эмнеге бузулуп кеттик деген суроо туулуп атат да. Биз убагында мына ушуну айтпай жүрүп, балдар өз билгенин өзү кылып атат да. Мындайча айтканда, мен баардык балдарды жамандабайм. Ой, кыргыз жаш балдардын арасында момундай сонун балдар бар. Бирок кээ жанагы кечирип акмактар, жанагы геңкилдеп атса, баягы улуулар биз койчу муну мен теңелбей деп атпайбыз. Кыргызда айтат. Баягы сабырдуулук керек. Өтө эле сабырдуулук болбош керек да. Анткени биз айтпайбы, мен жаш элем. Улуулар айтсын дейт. Бул жерден бир каталык сезип турасың. Аны ойлойсуң, ой менден де улуулар турат, өзү айтсын деп. Сөздү убагында айтпаса атасы өлдү. Ана жанагы бала, мен сөзүмдү айтып көп сүйлөгөн ошо да. Аксакалдар айтып атпайбы, балам дейт, мына кыдырып жүрбөйүнбү? Ай отургачы балам, биз салтты унутуп баратабыз, бизде жумуш бар, ата, шашып атабыз деп чыгып кетет дейт. Ушуга чейин барышыптыр да биздикилерчи. Сиз жакшы айттыңыз. Баягы мурун эмне үчүн ушундай, азыр эмне үчүн ушундай элебиз го? Себеп дегенде биздин ата-энелерибиз кыйын мезгилде оор ачарчылыкта жашашкан, баштарынан далай нерсе өтүшкөн. Совет өкмөтү ошол динге тыюу салса дагы иман бар болчу. Азыр дин бар, иман азыраак. Чын. Туура. Динге жамынып нерсе кылганда да болбойт. Адам ички дүйнөсү менен таза болуш керек. Пайгамбардын хадисинде келет. Ата-эненин балага берген мурасы бул жакшы тарбиясы депчи. Биз ошол балабызга жана кыргызда сөз бар эмеспи? Атанын малы балага буйрубайт. Ошол тарбиябыз, жакшы тарбиябыз, таалимибиз, акылыбыз ошол бала өзүнө сиңирип кетет да. Адеп акылак ошол үйлөөдөн башталат. Ошол ата-энесинин өзүнүн да тарбиясынан башталат да. Анан кыргызда сонун бир макал лакаптар бар. Мунун баары келип ошол турмуштан алынган. Ооба. Мисалы айтат, атасы жаман, акыры оңолот, энеси жаман, эгери оңолбойт депчи. Мунун да көп мааниси бар да. Анан энесинин эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал. Мунун баары бекер эмес. Кыргыз деген ушу кылымды карытып жашап, ушунун баары жашоо турмушунан келип чыкканда, бизге ата-бабаларыбыз 100% эле жакшы нерсени мурас калтырышкан. Биз ошого кыянатчылык кылып атабыз. Биз баарына кыянатчылык кылып атабыз. Себеп дегенде мындай аш көп болсо каада көп деп жана камчыга 2 жолу кайталып кетти го. Аш көп болсо каада көп. Чынын айтканда илгери ошол кантип тойсок, кандай кылып мамлекетти курсак, кандай кылып оңосок өлкөбүздү деп биздин ата-бабалар ойлонуп келишкен. Биз азыр эчтеке кура элекпиз, баягы эле даяр эле нерсеге жашап атабыз. Жок деп коебуз, баары бар. Биздин пейилибиз кетти. Бизде иман кетти да негизичи. Анан ошол жаштарга жакшы тарбия берсек, ошол улуттук баалуулук, мунун ичине салт сана, нарк насил, тарбия, таалим, бардык нерсе кирет да. Анан ошо кылымдарбай кыргыз сакталып калган ошол кыргыз аз эл, саз эл. Мына жогоруда туугандарыбыз айтып өттү. Канча миллиондогон улуттар мамлекети жок жүрөт, өзүнүн өлкөсү жок жүрөт. Могул ала тоо биздин чебибиз болуп кыргыз сакталып калган. Биринчи Кудай Таалага
жүгүрчүлүк кетирик экинчи ата бабабызга ушундай кереметтүү бейиштин төрүндө болгон жерди бизге мураска калтырып кетишкен да. Мына азыр айтып атпайбызбы, тарбия депчи. Ошону айтпайбы? Баягы бала башынан дегендей, баягы бала башынан дейбиз. Негизи бул ата эне бизбиз да. Биз баштап айтышыбыз керек. Жана кыргызда бекер айтпайт, мен 2-3 жерден эле кайталап калам. Сөз орду келип турат. Жана кыргыз айтып атпайбы? Атың начар болсо дарманың кетет. Аялың начар болсо тууганың кетет. Өзүң начар болсоң ыйманың кетет. Балаң начар болсо жыйганың кетет дейт. Бир катадан 2-3 ката кетти. Ошентип ката болуп кетип атпайбы? Биз ошого айтып атам, жол бербешибиз керек. Мына биз каталыктарды айтып атабыз. Мунун оңолуу жолунда жол издешибиз керек да биз. Мына биз илгерки эл айтканга сөзгө турган. Туурабы? Айтты, аны аткарчубуз. Биз азыр тияка да сүйлөп, бияка да сүйлөп, кайсы сөз туура, кайсы сөз ката десе баягы көңүл бурбай калбадыкпы, ишенич болбой калды адамгачы. Улуу катары биз өзүбүз туура сүйлөп, туура айткандан жаңылбашыбыз керек да. Чындыгында эле. Биз аксакалдар, баягы ким айтканда ак шакал болбой, кечирип койгула, ачык айтканда. Бу калпакты түз кийип, туура сүйлөп жүргөнгө мен силерди чакырат элем. Анткени биз туура эмес сүйлөсөк, жакшыдар жаштардан жаштарга эч күтүүгө болбойт. Алар баягы атаны көрүп бала өсөт дегендей болуп атат да. Биз өзүбүз түзүп түз болсок деген гана ушу аксакалдарга айткым келет. Бул жерде отуруп алып бир 3 киши эле биз закон чыгарып, же бир тиги акыл айтып аткан жерибиз жок. Бул кыргыздын унутулуп бараткан, түптөлүп келген нерсени биз таштап коюп атканыбыз өкүнүчтүү болуп атпайбы? Анын баары себебинен болуп атат. Сен учукпайсың, мен учукпайм, атам учукпайт, бала билгенин кылып атпайбы? Бардык баланы биз жаман деп айтпайбыз. Бирок ошондо дайыма айтып туруу баягы дават катары деп атпайсыңарбы? Биз дават катары айтып, биз айтып аттык, мына бул жерде туура айттыңар. Илгери мурун өлгөндө көңүл айтабыз деп атчы аягында болбойт, уят токтолду да. Жок болду. Арак ичет токтолду, жок болду. Азыр баягы бир жерге барсак, баягы азыр ысырапчылык деп болбойт. Тиги жаштар тамак тартылбайт десе, бир 40 киши барып Куданы көмүп келдик да. Мында бир ойлонуш керек экен да. Алар болсо шак эле кетип калды. Туурабы? Бул жерде баягы мындай болуп атат да. Биз ошого парыз экенибизди билбей атабыз да. Ошо киши биз менен чогуу жашады эле. Бир чөгүн нанын чайын үйүнөн ичтим эле деген сөз мени кармайт да. Бир кол арашып, кол кармашып, жакшы сөзүн уктум эле деп. Мен эт жебей, баягы кепчейин деп келип атам. Ушуга бир урмат көрсөтөйүн деп келип атам. Бир топурак салып койсом да ал киши ыраазы болот да. Жана кыргыз айтып атпайбы? Эми силер да айтат го. Мына силер барып Куран окуп атасыңар дейт. Ошол адам каза болгон, ал адам угабы деп атпайбы? Ал адам угат деп атпайбы? Аны Алла Таалам саган киши келди, Куран окуган атат деп жанын берет деп атпайбы? Сен угасың деп атат. Туурабы? Биз кыргызда айтып атабыз. Адам өлдү. Аза күтүү аз эме кандай болгон? Баягы адам жерге берилгенге чейин ал кыргыздын салты менен жашайт. Баягы кечинде сиз айткандай кудасы өйгө келет, алыстан келет, тияктан келет. Эмне кылат? Көзү тирүү болсо өзү сыйламак. Бирок ал өзү каза болду. Анын баласы ошол атанын эмесин жасап атпайбы? Ал жерге берилгенде анан 3 күндүк, 7 күндүк, 40 күндүк деп айтылып кете берет да. Биз жанагы кыргыздын салтын баягы бузбай кармап келишибиз керек. Бул өтө ысырапчылыкка берилбей, бирок ошондо туура түшүндүрүп айтып келишибиз керек дегенге токтолуп атам да. Улантып койсоңуз. Эми туура ата салтын деген эме кылышты. Азыр биз өнүктүк, өстүк, электроника сабагы, космос куштук деп атабыз. Бирок биз өзүбүздүн кичинекей салт ушундай жөнөкөй эле салтыбыздан кача албайбыз. Анан жана сиздер айтып атасыңар, кыргызда макалдар сону, мисалы илгери кызга 40 үйдөн тыюу деп койчу. Аны укту. Кыз турган үйгө кыл жатпайт деп койчу. Бүт кыска нуска сону сөздөр. Анан мени да бир түшөндүргөн нерсе, жанакы мурда ошентип тыйышчу да. Анан азыр болсо тыйсаң же урушсаң, сразу ата-энелер да туура кабыл алган болуп атпайбы? Менин эмне иши бар? Азыркылар менин балам, баласына бирдеме айтып койсоң, сразу ошондой эме кылат. Бир жолу мен курбалдаш эле бир эме айтты эле. Азыр ошондой ситуация болуптур да. Бирөөнү айтса, апасы келип алып, ай, мен эмне айтып атасың эми ушунча акыл дептир дейт. Анан ошо киши айтып, ошо келин айтып атпайбы? Биз бала кезде
атабыз апаларыбыз айылга келсе чоң аталарыбыз келип дейт, ошо кечинде келип карадым, тереседен баарыңар момундай уктап жатыптырсыңар, ушинтип көз салып турчу дейт да. Азыр ошентип барсаң, эмне ишиң бар, балдар уктап атат, эмне кересинде. Ушундайды да биз туура кабыл алсак да, ошо балдарыбызга да туура түшүндүрүп, ай, ал чоң атаң болот, мынтип акыл айтып атат, же кошунаң айтып атат деп, анан сразу эметип келет. Мектепте деле ошондой ситуация болот деп, балдар илгери мугалимдерден деле таалим алып калып да, кандай айтчу эле. Азыр кичинекей эле ай деп койсоң бүттү. Арызданышып тигинтип ошо мугалимди кандай эмеге келтирип атат. Ошондуктан жалпы элге деле кайрыларым, жаштарга деле мели эмебе, мындай туура кабыл алсак да, балдар урушуп койсо ошону түшүнүш керек. Мисалы улуу киши эч убакта жаман болсун деп айтпайт. Балаңа деле, кошунаңа деле мындай жакшы болсун деп, мындай тарбия берейин деп айтсаң, ошону дагы туура кабыл алышса да, жалпы элим. Илгери ошондой болчу да. Канча кызды деле бүт тыйчу, азыр кыздарга деле тыя албайсың. Энеси бар деп коет, мунусу бар деп. Туура кабыл алууну үйрөнсөк да. Туура айтасыз. Эң жакшы. Аял очок, аял эне. Аял затынын эненин таман алдында бейишип жатат деп атат. Карагылачы. Кандай гана мына дүйнөгө алып келип атат эне. Эне жанынан жан берет, канынан кан берет. Денесинен азык берет, жарык дүйнө 9 ай көтөрөт. Эненин түйшүгүндө түйшүк эмне деген? Мынакей ошо бизде азыр бир коомчулукта батыштын деп айтабыз кээде бир көп туура эмес тарбиялар кирип, аттын укугу, иттин укугу, баланын укугу, кыздын укугу, эркектин укугу деп бир укук деген мамлекет башталды да. Ал биздин илгертен эле келаткан адеп ахлак деген бар болчу. Ыйман деген. Мына ошол эмнени гана көрбөй атабыз, чынындачы. Мына мектептерде болуп атат. Ушулардын баары жалаң баарын кой бербеген себептен болду да. Бардык нерсени жакшы жагын алганга өтсөк. Бардык нерсени жакшы жагын алып, сөздүн дагы, жүрүш туруштун дагы, кийгендин дагы, бардык сиз айткандай мынакей өткөндө Сүйүнбек Касманбетовдун айткан сөзү ушу бүт Кыргызстанга, дүйнө жүзүнө угулду. Биз көп элге жолуктук, көп эл ушундай кабыл алып турай. Bunday передачанычы көп кылыш керек. Ушу кыргыз мамлекети ушу адеп аклак, нарк, салт, каада, дин, тил бардык жагынан ушу атай эле бир ачып, анан иштетиш керек экен да. Ушу бир эле 15 мүнөттүк ошко барып туруп жана сүйлөгөн сөзүндө, андай сиз менен болгон передачадагы берүүдөгү сүйлөгөн сөзүндө канча кыргыздын бир жакшы нерселери жатат. Жанагы руханий бир байлыктардын баары жатат. Мына ушу ар бир кыргыз өзү ушундай өтө мындай бир касиеттүү эл болобуз. Муну мактансак болот. Биз кыргыз деген улуу элбиз, акылман элбиз. Ошол нерсени биз кабыл ала алабыз. Ушуну жеткизишибиз керек да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына Бежекебиз абдан туура айтты. Каада салт шартка жараша өзгөрө берет. Бирок жакшы жагына өзгөрүш керек да. Мына айтып атпайбызбы? Арак ичүү токтолду деп. Эң жакшы болду, токтолду. Мына илгери билесиңер, адам өлгөндө Куда сөйөктөн кирсин, Куда сөйөктөн кирсин дейт. Мына өзүңүз деле айтып атпайсызбы? Жаңыдан Куда болуп келип, Кудасын көрө электе, Кудасы өлүп атса, Кудага кир деп атпайбы? Анан сөйөк жууган кир деп атпайбы? Анан баягы талкасына кетет да. Ойлойсуң, анан баягы жүрбөй, бизде да болгон, акчасын берейинчи, бирөөңөр киргилечи, акчасын берейинчи деп жүрөт. Айласы коркот экен да алчы. Ал коркот экен. Мына азыр болсо, туугандар эле жууп калды, туурабы? Бул да болсо баягы акырындап түшүнүк болуп атат. Биз салттын жакшы жагын алып калып атабыз да, туурабы? Ушу түшүнүк болот. Мына биз бата деп атабыз. Бул кыргыздын баягы эң баалуулугу бул улуудан бата алып калуу болуп атпайбы? Мен көп жерде кайталайм. Дагы негиз болуп турат айтканга. Бул киши bir hikayede айтылат да. Бул киши карганча чейин бала көргөн эмес. Анан түнү туруп алып Кудайга жалынып атпайбы? Алла таалам айланайын. Ушунча жашап, сага бир жамандык кылдымбы? Түз жүрдүм, туура жүрдүм. Мен балалуу болгон жокмун. 1-3 күнгө бала берчи мага. Мен жоктун баланы жыттап искеп жаным алып жатайын.
анан балаңды алып кет. Мен өлгөндө арманым калбасын деп атпайбы. Ана Алла Таала бала берип атпайбы. Анан ошол киши 3 күн той берген экен. Элди чакырып, болгонун чачып, жаман кубанып той берип, анан баягы 3-чү күнү анан бата алган. бата элден бата алып, аябай бата алып, анан кийин бүткөндөн кийин баягы өзүнүн айткан шарты бар. Биз шартка турушубуз керек да, антка. Сөзгө бекем. Анан күтүп атпайбы, түн ичинде алып кетет баласын десе, Алладан үн жок, сөз жок деп атпайбы. Анан тыйылып атпайбы. Алла мени кыйнаба. 3 күн деп сурандым. 3 күн бүттү. Мен ыраазымын Алла. Ал балаң деп атпайбы. Мага кыйын, бирок сөзгө турайын мен дагы десе, үн чыгат дейт. Ай, бала сеники болуп калды. Сага канча киши бата берди. Бата күчтүү болуп калды, бала сеники деген экен да. Батанын күчү. Жанагы биз бата бергенде чын көңүлүбүз менен берсек, ошонучу жөн эле дежурный сөздү айтпайчы. Мына ошол адамга биз күнүгө эле баягы аман бол, бай бол, ак жолук, ден соолук, он соолук деп коет атпайбыз. Анын түшүндүрмөлөр ар кандай. Биз ошону өзүбүздүн чын көңүлүбүздөн беришибиз керек да. Мына ошого биз үйрөтүп атпайбыз. Батанын күчтүүлүгү ушунда. Илгерки бизде баягы туура сөзгө душман да багынып берген. Баягы айтып атпайбы? Bir жума бою байлыгын сатып атса, ууру артынан карап жүрөт да. Ууруч артынан карап жүрөт, ушунун акчасын урдап кетейин деп. Анан баягы акчасын алып кетсе, ууру караңгыда келет. Келатканда баягы сезгенби, ушундайбы, анан мындай айтпайбы, бурулуп туруп. Ай, мусулманым. Бобу мен байлыгымды кармап турчу. Мен сени аманатка бердим саган. Bir жумадан бери сатып аттым эле, кирдеп кеттим, мончого жуунуп чыгайын дейт. Ууру кармаган менен туруп калат да. Анан тил чыкса турат дейт, анан айтып атат. Мен уурумун, аманат дегенди алып кетмекмин деген. Биз сөзгө турбай атпайбызбы? Аманат деген сөз эмне? Аманат деген сөз күчтүү да. Кудайдан коркуу. Бу аманат деген сөздү ууру айтып атпайбы? Мен уурумун. Аманат дегенди алып кетмекмин деп. Көрдүңөр, биз кээде биз ушун баягы маанисин түшүнбөй атпайбызбы? Айтылган сөздүн маанисин түшүнбөй, баягы терс бурулуп аткан үчүн элге ушу көнүш болуп калды. Айтып атпайбызбы? Түшүнбөйт бизди деп, ар бирибиз айта жүрүшүбүз керек. Сиз айткандай аманат дейсиз. Аманатты аткарыш керек. Ал моюнга кетпеш керек, туура. Бир кичинекей оокат болсо да ошону күнү болобу, түнү болобу алып барып беришиң керек. Бир эме кат жазып берсе, аны да алып барып бериш керек. Ошон бар аманат, чын айтканда. Аманатты ошо сиз айткандай майны беришпейт, ошого майны бериш керек. Аябай. Ошол бала дагы аманат. Ошо бала да аманат. Аял аманат. Ооба. Биз айтсаң ким эстебес. Мына биз азыр баягы каталыгыбызды айтып келип, эми биз кантип оңоло алабыз? Бир ой пикир айтсаңар. Мына айыл ичи деп атпайбызбы? Мен да сага бир жол берейин. Айыл ичи деп атпайбызбы? Айыл ичинде баарыңардын эле балаңар, баарыңар бири-бириңерди тааныйсыңар. Ошондо деле биз керек болсо айтат үйдү сатып жиберди. Ким келгенин билбейм, кирип чыгат деп коебуз. Анын бир аз көңүл жакпай калса аны карабай да калабыз. Туурабы? Биздин керек болсо туугандан артык кошуна дегенде сөз бар. Туура, кошуна менен жакшы болсоң да жакшы. Биз баягы ушинтип баягы мындай бир көңүл көп ырбастык менен биз өзүбүздөн элден алыстап баратабыз да, тияк биякты. Баягы адамды көңүнөн карап туруп эле ма жаккан жок дегендей кылып атабыз да. Бирок бир айылсыңар да силер. Бул айыл бир чогуу болуш керек. Шаар ичинде биз баягы улуттук наркты балким сактай албайбыз, ар кандай учур болуп калышы мүмкүн. Бирок айыл ичи келгенибиздин максаты ошол болот да. Кандайсыңар? Оңолуу барбы? Жаңы баягы дагы кандай оңолсок болот? Кантип улантып кетсек болот деген сөздө ошого бир оюңду айтсаң. Оюм айтканда, байкам айтканда аталаштан айылдаш жакын деген. Ошо айылдашың бир тууганда болот да. Мисалы бир тууганың шаарда жүрөт, айылдашың жаңда жүрөт. Сенин канча малың бар экен ошо киши билет. Бир жака кетип атасың. Ошол малыңды дайындап кетесиң. Муну карап коюңуз, биз баланча убакта келип калабыз деп. Ошол киши карап турат, келгенден кийин өткөрүп берет. Бу да жакшы сиз айткандай. Анан илгери биздин аталар болгон, бир айылды эле башкарып койчу. Мисалы үчүн 1 май болду, ай деп, эртең 1 май болот, уюңарды бадага чыгаргыла. Аныкы сөз аткарыш керек. Туура. Ал киши мындай деле жаман делечи эмес, просто катуу айтчу. Ал укчубуз, сыйлачубуз, тарбия. Мисалы үчүн мен кетип баратам, бир улуу киши, кел балам, моорекини тигинкини алып барып берип койчу десе. Мага ишенип атат деп, мен чуркап барып ошону аткарып келчүмүн.
Бул да тарбия ушунча. Анан эмеш кыласак келип тоот эмет, ай атаңыз орайын бала. Сен ким боласың мына? Андай кылба болум. Анда жаман бала. Сен атаң жакшы, апаң жакшы, чоң атаң жакшы, чоң энең жакшы. Сен эмне болуп бартың? Андай эмештик кылба болум. Сен жакшы боласың деп, кой деп бияка кирип калчу. Ошондуп тарбияланып калчубуз. Ошондой эле айткандай, биз ар бирибиз тарбия беришибиз керек жаш балдарга. Мен көбүнчө эле аябай эле эме кылам аларга. Айтам, монун туура эмес, тигин туура эмес деп. Көбүнчө эле эмечет, эми аракет кылабыз да. Ошо аракет кылгыла. Кылып атабыз, айтабыз, акыл азатыбыз, мизаж. Мен айылда тартип болуш керек. Биринчи өзүңдү сыйла. Өзүңдү сыйласаң, айылыңды сыйлайсың. Мен көбүнчө азыр эмне бүт телефон бар, бирден болот да, тиги болот, туура эмес болот да, тартип жиберчү. Мондай, тигине туура эмес, мындай кылбагыла, тигине кылбагыла деп. Жакшы. Анан айткандай аракет кылып атасыз. Аракет кылып. Дагы аракет кылабыз. Дагы тарбия беребиз. Урматтуу замандаштар, көйгөй бар. Биз өзүбүздү жооткоткон болбойт. Бекеринен биз мынтип көтөрүп аткан жерибиз жок да. Ар бирибиз ушуну айтып атып, уялбаш керебизге. Биз өз парыбызды аткарып коюшубуз керек да. Эмне болуп атат азыркы заманда? Мына менен Чогуш деген адам 28 жыл чогуш деди. Пенсияга кеткен. Анан келип атпайбы? Телефон чалып атса каза болуп калды деп. Барсам, менде тааныбайт экен алар. Балдар да чоң энди. Сиз ким болосуз дейт. Сен ким болосуң? Сакал коюп алган. Мен баланчанын баласымын. Ахмет, мен досу боламын. Анан келип отурдук. Отурсак, кыргыздар деле отурат. Көп улуулар унчушпайт да. Мен сурадым, сиз ким болосуз? Бул үйдө ким башкарып атат? Сим айтты, ай башкарган киши жок дейт бул жерде дейт. Ушундай чоң болуш деп, баягы кыргыздын салтын кармап жүргөн нерсе, балдары бузуп дейт. Жанагы эме кирип алыптыр. Баптисттерби эмнеге? Баягы башка ак эмелерден кийип алып дейт, өлгөндө эле келип туруп эле боз үйгө кийирди, сыртынан жапты дейт. Аялын сыртка чыгарды дейт. 3 күн от жакпайсыңар, тамак ичпейсиңер деди дейт. Ушул жерде отурган кыргыздын баары чалкасынан кетти дейт. Бул эмне деген жорук деп дейт. Анан биз эми өлүп жерге берели деп күтүп отурдук дейт. Бул акмакчылык, сен бияктан кеткин. Сен кыргыздын салтынан буздуң деп айттык дейт. Ушуга чейин жетиптирбиз да. Бизди келип алып баягы эмелер келип, жиндин арасында деле агымдар көп да, өзүң айткан 3000 канча агым болуп кетти. Ар кайсы эмеге буруп кетти да. Эми жанагы президент айткан ошол. Жанагы биздин туура диндин менен айкалышып, кайчылашпаш, баягы каршылашпаш, туура чечимге чыгыш керек деп аткан туура да. Мына ушундай болуп атпайбы? Мына айтып кеттиң, туура айттың. Илгери тоодон кой келгенде койлор өзү эле бөлүнүп кетет. Анан бир убакта эле айтып калат, ай менде 3 кой ашык экен. Эртең жакта 5 кой ашык экен, айтып коет, Элдирайчы. Тебе жүрө берсин, бирөөнүн малы кирип кетти. Эртең кайра айдап чыкканда кошулуп кетет деп койчу. Азыр болсо, Алла Таала мага берген экенсин деп жок кылып койбойбу? Ачык эле да. Мына ушундай болуп атпайбы? Биздин баягы илгерки келаткан баягы руханий байлыгыбыз сакталып келсе кандай сонун, даже бирөөнүн агыротунда коросун жатса эртең билесиң, баягы айдап чыгат, меники кошулат деп билет да. Сиз туура айтасыз, жанагы кантип оңолобуз деген маселе козгодуңуз да. Оңолуу үчүн ар бир адам жүрөгүбүздө иман болуш керек. Кудай көрүп турат, билип турат. Абирдин астындачы өзүбүз уяттуу болушубуз керек. Сөз бакпай калдык, сөз сыйлабай калдык, сөз беребиз, аткарбайбыз. Сөз айткыча адам, сөз адамдын кулу. Ушундай болсок эгер сөз айтып ийсек, сөздүн кулу болсок, айтылган сөзүбүз өлгүчө, өзүбүз өлсөк, жана жигиттин намысы деп атпайбы? Өз өлгүчө, сөз өлгүчө өз өлсүн депчи. Ушундай баалыктарга айтсак, баягы илгерки аксакалдар институту. Мисалы бир өрөөндү, бир айылды бир аксакал айтып койчу да. Аксакалдын астына эч ким чыкчу эмес. Аксакал сүйлөгөндө эч ким андан мурун ашынып сүйлөбөй, ошол аксакалдар институтун кайра киргизсек, ар кайсы жерде ушул аксакалдар кеңеши түзүлүп атат. Сот, аксакалдар соту деген жоюлуп кеңеши түзүлүп атат. Мен да барып бир 2 жерге жыйналышына катыштым. Аябай жакшы. Анан жаштар мынтип кайрылып атат дейт. Сакалдуулар, силер жок, биз көп нерсе акылыбыз жетпейт экен деп. Жанагы макалдын өзү туура эмес. Акыл жаштан, асыл таштан деп атпайбы? Жок. Акыл баштан, асыл таштан.
туура айтасың. Бул макал өзгөрүлүп кеткен. Бул эми жанагы калмак жапырыгында, ошо калмак доорунда өзгөрүп кеткен макалда. Эгер биз сөз баксак, сөздү сыйласак, анан ошондо көп нерсенин өтөлүнө чыгар элек, көч бара түзөлөт дейт. Мына президенттин жарлыгы, мамлекеттик катчынын сүйлөгөнү көп жерде. Анан өткөндө сиз телеберүү кылганда сүйлөгөнү. Эң сонун себептен Макканарыктан суак дейт. Агат дейт. Бул Сүйүнбек Касмамбетов мамлекеттик катчыбыздын атасы Сапарбек Касмамбетов чоң манасчы болчу. Бул Англияда көп манастары жазылган, дастанчы, сөз баккан, акылга бийкан адам эле. Бейиш болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Анан мындай эле карайбыз да, баягы ата кандай акыл айткан, эне кандай тарбия берген. Анан ушундай улуттук баалуулукту түшүнгөн киши ушул кызматка келип отурат. Биздин да аракетибиз азыр ушул биздин элдин аракети болуп атат. Жөн болгон жок. Такыр маңкурт болуп кеткен жокпуз. Ооба. Себептен биз кайра жаралуу бир дооруна туш болуп атабыз. Өзүбүздүн өзүбүз издеп таабыз Кудай буйруса. Анан ар бирибиз өзүбүздөн оңолун өзүбүздөн баштасак жакшы болот да ошо. Урматтуу замандаштар, айтып атпайбы, биз бирөөгө акыл айтып аткан жерибиз жок. Тек кана биз кыргыз бойдон калсак экен. Мен өзүмдү кыргыз деп билсем, сиз өзүңүздү кыргыз деп билсеңиз, биз ушул кыргызды кыргыз кылып бийик көтөрүп жүрсөк, биз ошондо гана бириндикке жетип, биз улут катар сактап калабыз деген эле бир көйгөй көкүрөктү оорутканчы. Ушундай болуп атат да. Мына мен көп баягы 5 жылдан бери Санжарда тартып жүрбөйүнбү? Анан мына бир жума болуп калды. Камчанча. Бир бизнесмен жигит мага чалат да. Тынчтык аке дейт. Баарын көрүп чыктым. Мен мындайды уккан эмес элем. Мен азыр ушу жашка чыкканы дейт. Баягы мен эми түшүнүп атам дейт. Турмуштун жашоосунда кыргыздын орду кандай, улар кандай жаралган деп түшүнүп атам дейт. Сизден бир өтүнүч дейт. Мен колумда бар адаммын дейт. Колумда бар адам. Уруксаат берсеңиз бир кафеге отуруп дейт. Агамды алып келейин, энемди алып келейин. Бир жакшы сөздөрүңүздү айтып берсеңизчи дейт. Мен ушуга абдан ыраазы болдум. Мына чындык. Муктаждык пайда болот. Муктаждык пайда болду. Менде баары бар дейт. Бирок ушул көрүп алып, мен көп ушу жашка келгени көп нерсени билбейт экенмин дейт. Дөөлөттү билбейт экенмин дейт. Анан келип чакырса мен тааныштым ал жигит менен. Ыраазы болдум да. Көрдүм алган акча эмес, бар менде дейт. Бояк. Көкүрөк. Бош болуп атпайбы дейт. Мен буларга эми түшүнбөдүмбү дейт. Анысы кандай биз айта жүрүшүбүз керек. Мен көп айтам, мен ушул жерден ушул Санжыр айтабыз, тиги айтабыз, кыйналып чыгасың. Анткени биздин ички дүйнөбүздө бирдеме айт деген себеп дүркүрөтүп туруп атпайбы биздичи? Көрөлөт, булар эми отуруп алып эле тиги биздин акыл айтып атат депчи. Жок, биз жок деген өзүбүз парыбызды айтып коелу. Биз эми өзүбүз сакалдуу болгондон кийин түз жүрсөк, бул жалпы аксакалдык айтсак эле, түз жүрүп, жаштарга акыл айтсак болот эле, чалчактабайчы. Сөздүн ачыгы. Баарын айтып аткан жерим жок, болот. Мына бизде тойго чакырат. Тойго күтүү, же конок күтүү шарты өзүнчө. Биз аялдар тойго барабыз десе, бир күн, жарым күн тиги парикмахерскийге жүрөт. Баягы тасант дегендечи, кой уят деп. Кирип барсаң өзү чоң болуп деген киши көк шеме кийип алыптыр, спортивный. Митип коет, келдиңерби деп спортивный көтөрүп коет. Мен ичимен ойлоп атам. Мен деле шорта кийип келсем болмок экен. Экөөбүз окшошуп калат экенбиз. Бул конок күтүү шарты өзүнчө да. Ал бизди сыйлаганыбы, же мен жетекчи болсом, мен үчүн тозом дегениби. Булардын өзүнүн акмакчылыгы болот да ошо. Мен үчүн бул, мен андан 12 жаш кичүү болсом деле, мен ичимен ойлодум, акмакчылык. Терс көрүнүштө. Терс көрүнүштө, ушу болобу? Келдиңерби өткүлө деп эмесин митип койду. Мен аялым айтты, мен шорта кийип келсем болмок экен, экөөбүз жарашмак экен ата. Мына конок күтүү, жана биздин аталарыбыз айтып калчу, балам. Конок келет. Таза кийимди кий. Кечеден тозуп ал деп айтчу эле, туурабы? Тозуп ал деп айтчу эле. Азыр бирөө сүйлөп атса, бирөө сөздү угуп да койбойт. Туурабы? Сөзгө укканга айт, сөз бакканга айт дейт да. Эми биз жыйынтыктаган мындай чыгарсак, биз көп баягы катачылыктарды айттык, колдон уккандарыбызды айттык. Мен бияка тартылардан мурун келип, элден сурап алып,
ошол суроолорду берейин, макул берейин депчи жана дин жөнүндө да айтышкан. Аны мен суроо бербедим, ал мектепке жана сунуш болуп атат, ал кийиш керек, баягы мүнөздөмө катары кийиш керек, туурабы? Түшүндүрмө бериш керек. Ошондой Куранда баарында деле абдан жакшы сөздөр айтылган да, туурабы? Андан кача албайбыз. Негизи биз өзүбүздүн руханий дөөлөтүбүздү сактай жүрүшүбүз керек. Биз ошого баарын чакырып жатабыз. Эми бир мүнөттөн бир эркин сөз берип коеюн. Каалоо кол айтып эле кыска сен. Сиздин ушундай жакшы саамалык, жакшы тере көрсөтүүлөрүңүз көп болсун. Урматтуу калайык калк, баарыңыздарга кайрылабыз. Негизи ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, балдарыбызга жакшы таалим тарбия берсек, жакшы акыл айтсак эле жакшы болот. Коом оңолуш үчүнчү ар бирибизден баштасак оңолот да. Өзүбүздөн баштайлык. Сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат эке. Кыргыз эли бизден анча-мынча турама сөздөр окуп кечирип коюңуздар. Эми адам өзүн сыйлабаса бөлөк сыйлабайт дейт. Биринчи өзү сыйлап, анан бөлөктөрдү, уулуну, күчүнү сыйлайлы. Ошондо оңолобуз. Рахмат. Бул жерде бир маселе болуп атпайбы? Дин сабагы деген ызы чуу сөздөр болуп атат да. Бул жерде бизде Кыргызстанда канча бир улут жашайт да. Канча бир динди карманган эл жашайт. Дин тууралуу түшүнүк берип факультеттик сабак киргизип коюш керек да. Ошон анан түшүнүк бериш керек да, дин тууралуучу, баардык диндер тууралуу. Кеп ошондо да атай эле сабак киргизип салып деги зачет алынбасын. Эми элибиз журтубузга биздин каалоорубуз биринчиден тынччылык болсун, ынтымак болсун. Анан кийин ыйман, берекелүү жашоо берсин Алла Таала. Сиздерге рахмат. Ушу Кабар студиясы даже элди аралап кыдырып, мына Суу Самыр өрөөнүн кыдырып келдиңиз. Ушул жерден жолуктуруп, Кудай Таала насип кылып, мынакей бу кишилер менен жолугуп сүйлөшүп отурабыз. Мындай берүүлөрдү, теле берүүлөрдү дагы көп уюштурсаңыздар жакшы болот. Эми жалпы эле ушу кыргыз элинин энелеринин атынан сиздердин ушу Санжыра теле берүүсүнө рахмат. Ушундай кыргыз элим өссөкөн, өнсөкөн, туура жолго түшсүн деп аракет кылып жүрөсүңөр. Эмеңер передачаңарды эле көрүп калчубуз, бирок ойго келбеген нерсе ушундай катышып калабыз деген ишиңерге ар дайым ийгилик каалайм. Андан кийин ушу менин айтарым, улуулар айта билсе, кичүүлөр уга билсе, ошондон бир жыйынтык чыгарсак да, ушу сабырдуулук менен уга билсек да, ушу сөз укпайбыз да, ошону эме кылам да. Жалпы эле энелерге айтам, ушу бала бакырабыздын жакшы тарбиялайлы, кыргыз элинин өсүшүнө, өнүгүшүнө салымыбызды аста болсо кошолу дейм. Баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайм, бейбитчилик каалайм. Жакшы айттыңыздар. Сабырдуу болуш керек, бирок сабырдуулук өтө эле сабырдуулук кайдыгерге алып келет деп атпайбы? Ушу кайдыгер болбошубуз керек да. Рахмат. Мен да ушул өрөөнгө келгеним, ушул силер кандай айыл турмушу кандай, ушуну кандай кабыл алдыңар, туурабы деп баягы акыл насаатыңарды угалы деп келгенмин. Жакшы ойдо экенсиңер, баягы чыгарылган жарлыкты дагы туура түшүнүп, ошону колдоп атасыңар. Бечетмен рахмат. Биз жапатырмак киришели. Жапатырмак киришели, бул учурдун талабы. Рахмат, ишиңерде ийгилик болсун. Айтканыңар биз. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.